жауапты өмірді 5 мұғалім байрамына кезіктешті. Үйшігінің ол кезетті арқалап, өз қайғысын өзгелерден жашырат, оқушыға мейірім төгіп, оқытып, жақсы инсан болусуна талпынат. Бүтүрүүчү боло берсин, кучаны азек күргөн соло берсин. Курманды күнүңүздөр менен кадырма коноктор, ардактуу мугалимдер жана бүгүнкү майрам ээлери, бүтүрүүчүлөр. Бүгін мектеп турмушундагы эң толкундатқан күн. 11 жыл мурун босогонун аттаган наристелер бүгүн чоң турмушка канат кагып жатышат. Акыр кырен катар менен басышып, мектеп менен кошайтышар кез келди. Эч агайлар талпындырган уядан ишенгиле, эч унутпай силерди. Бүгүнкү салтанатта 11-класстын бүтүрүүчүлөрү жана класс жетекчиси Той чоңулардын коштоосунда тосуп алалар. Класс жетекчи жүрөгү жакын адам. Билим берип жол көрсөтөт ар бир кадам. Кээде эне, кээде акылман, кээде уста, ар бир окуучуга берет акыл насаат. 11-класстардын класс жетекчиси Чечеева Майрам Зарлыкановна жана бүгүнкү 11-класстын окуучусу Абдрахманов Осмонбек Туганбаевичти алдыңыздарга чакырабыз. Турдумамбетова Айдай Алтынбековна, Мамбеткадырова Медина Кенжебековна. Арыстанбекова Нурсулу Рашидовна, Темирбекова Алтынай Эрбековна. Колумбеков Халил Марсович, Торобаев Чыңгыз Торобаевич. Кемелова Сайкал Рахимовна, Өмүркадырова Аруке Алмазбековна. Дүйшөбаева Аруке Жолдошбековна, Сарматова Сезим Тилековна. Жолдошев Искак Асканович, Велисова Алия Саматовна. Алукулова Аелита Туратовна, Елизов Тимучин Азатбекович. Нурдалы кызы Айжан, Молдокасымова Нуркыз Кыязовна. Елизовка Аяна Канатовна, Шакиров Билал Хадарбекович. Садыбекова Аружан Жегишовна, Талгарбеков Нурбакыт Русланович.
atalım. Bütününcü levhamızı kiyesiz, çok turmuşta kadam taşlap tamamlanıp, bütününcü levhası tanı için 10. klasın okuçuların Cana klas yetekçisinin Ahmatov İskender Ahmatov işte tosun alalım. Kreatif Talim Bilimleri Kompleksinin Aktarıcı Direktörü Karipova Salkın Asankulov'la verilir. Sağolunuzlar, hurmatlı atletler, hurmatlı heyecanaylar, jana bizdin süyüktүү бүтүрүүчүлөр. Бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасына кош келиңиздер.
Бардыгыңыздарды бүгүнкү жашнакай майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Ошону менен бирге Креатив Талим билим берүү комплексинин 625-чи буйругун окуп коюуга уруксат этиңиздер. Акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлигинин 2026 жылдын 30 апрелиндеги 593/1 акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасын өткөрүү жөнүндө буйругунун негизинде буйрук кылам. Креатив Талим билим берүү комплексинде 26 жылдын 29 майында бүтүрүүчүлөргө арналган акыркы коңгуроо салтанаттуу иш-чарасы өткөрүлсүн. 11 класстын төмөнкү бүтүрүүчүлөрү орто жалпы билим берүү программасын аяктады деп эсептелсин. 11 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн аты жөнүн толук окуп эле коеюн. Уруксат берсеңиздер, Креатив Талим билим берүү комплексинин аткаруучу директору Карыпова Салгын Асалкуловна. Ödüp ketti bilinbey, bir jark etken çağı kandın nezindey, kaygıramın ödüp ketken gündörgö, kayıp sımalı karakterge ilinbey. Nazarımızlarda bizim içindeki bölöktörümüz, bizim bütürücülerimiz atayın arılı oğlaklardan sizlerge sunuşlap koysa, kol çağıp çakırıp alsak. Osmanbek Baki'ye selam bergen ulularda akkança sıltığın senin asıl sapatın kıntı jaktan bilim alı koyalım atkanısın dilip koyun maksatın. İtinayetime bu kısamını kamini cahmını ayrı garı boğun ayrı canlar kompütürde çiğip çizip tüstürdü grafikal dizayner boğut metinayetime. Алтынайетime тәртіпте әдепті назик бейші кыз өңірменен көктөгü жарып жылдысыз Түркияда білім алып аман кайып тирегиге жеткен біздің Алтынай кыз. Нурсулайетime кластың сыймығысыз Нурсулайете әр сабақта акылы пунч деңгісіз немістерін бағындырып так сөйлеп олимпиадада биринчилик энчилеп Германия күтөтсүздү алдыда. Айда эжем психолог, дефектолог, асыл максатын балдардын тагдырына жарык чачуу жакынын жан дүйнөсүн өзгөчө насиплерди таба билген ачкычын жана бактысың.
hayatı bulamay, taza kiyip adamlarına taştılağı zor bakır. Kıvırlı açık adetli nazik can eken, ayana ecem bilese sonun beşteki ana okuan, Orus dilinden de bilimdin dusul kutukun, gelecekte vakti Orus dilçi muhalif olsa eken. Arıcan necime salıp, içindeyim ben üzülü, sadinektin çoluğu tende bana karsız. Arıcan nece kimlik teleçeyi yürüz bulu, belge diyen canımız. Zıngıravan münazı var okusu beş, bilinmeden bilgiyle parattır. Stamadola bolup çıksa Bilal Beyken, ah dilege orun dolan, uyursa tez. Cevap beşler gönderliktir. Tarihçisi dinlemeli iyi gelindir. Aç koçu, avuz yokta bilim aman çöktüğünden. Eldos beyken boğazlarınızın bir maktası. Nereye bilimi doğduğu değil, beş takım bağ gündoğu dinle. Baratası üzerinden doğru çarçap kalısından doğum kılan prokuror bulup evine asmaktığının baktı nasıl? Yeter belki başına güneş geçiptir, hakkında siller bilen kıskandı. Bu erdikten yürek acemle açıp kurçakan, maktav yürüs bulan erken belki maldıda. Taktın beni akkaran, az bilişti, albine ecem çişkindü ceratkan kız. Kıtaydan bilim alıp aman kelip, canım turbun ülkümde canı cıldız. Tarihte sırların tartışmalar tartışılıp, Kadıştınız Respublikalık Çamsınlıkta Avrupa'dan bilim alın maksadın sorun kalsın bilir belki. Adeptüzü sürgüle herkesi psikolog bağı bir zadayı necemde dilegi cıvı sözün akıl nazar yepmene darvası nar bir insan cırıgın. İçindeki büyükleri özgece olcavlar olsun. Okuучулук күндөргө кандай таттуу, бүгүнкүдөн эртеңкиси ырахаттуу. Ушул күндөр кайра кайтып келе берсе, силер үчүн кандай сонун, кандай шаттуу. Сиздердин алдыңыздарда дагы бир таланттуу бүтүрүүчүбүз Мамбеткадырова Медина классташым деген өрүн тартуулап бермекчи. Аны коштогон өзүнүн классташтары. Тосуп алыңыздар кол чабууларды. Gözü
you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, the good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. You in a better place. I know we not talk about feeling, we feel it's all that we got. Everything I would do, you were standing there by my side. And now you go be ready for the last ride. Been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way Came a long way. from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I'll tell you. When I see you again. Fresh and both go out your way in the vibe is feeling strong and was small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brothers will come first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is where we be. So remember me when I'm gone. How can we not talk about feeling the feelings all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you go be ready for the last one. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bak dilip barına gelecekten, okuttan ağayeceği çıkpay kestin, hoşnoşup kalatında ıyık mektep, bak bulup bağlıklı elestetken. Nazarınızlarda 11. класстын окуучуларына, mugallimlerge arналган өз сактарына беребиз. Сиңерге мугалими Элбек Гүлнара Мелисовнаға, мектептин туусун кармап бийик жолго, башкы директор Абдулман Асылжансыз креативдүү кадам таштап бийик жолго, тумандуу берил төккөн залкарсыз ар бир ишке жоопкер сергеп карап, мүнөзүңүз жумшак нурдуу берешен, сиздей инсан окуучуга чоң бакыт, бар болуңуз, аман болуңуз Гүлнара эже. Мектептен күн түйшүгүн ийинге алып, иштирман жедеп чийсиз, чечкиндүүсүз. Ар ишти өз ордуна так жайгарып, сиз ар дайым алдыда эң күчтүүсүз. Түшүнүктүү, ак көңүл мүнөзүңүз, чечесиз маселени акыл менен, гүлдөсүн дагы да үмүттөрүбүз сиздей залкар инсан менен.
орынбасары жокту иш тартиптин туусун бийик кармайсыз. Окуучу мугалимге форма кийгизип, мектептин ажарын ачып турасыз. Ноорузда сүмөлүктү көргү сизсиз. Казанда сыйкыр болуп кайнаган. Дагымтуу кылып 3 жүрөктү берипсиз. Сүмөлөк салты соонун жаныткан. Üçüncü klasta bizde kabul algan, bilimge darı жолун салып берген. Айнур эже мүнөзүңүз токтоолуктан биз үчүн эне сымал болуп келген. Унутулбай алгачкы берген саламыңыз, ар дайым сыйлык менен эстейбиз биз. Бар болуңуз, аман болуп жамалыңыз, сизди сүйгөн окуучулар баарыбызбыз. Класс жетекчи Чечеева Майрам Зарлыковнага. Бештен баштап 11-ге чейин жетелеп, билимдин бүт саларын төктүңүз. Математика аалагын мээге коюп, тактыктын бийик жолун өттүңүз. Сиз үйрөткөн билим менен тарбия биздин өмүр жолубуздун мөрөгү. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз, окуучуларыбыздын сизге чексиз тилеги. Химиянын формула синтазын чечип, билимиңиз тоодой бийик залкарсыз. Жаш муунга акыл нурун кенен сээп, илим жолдо толукпаган кайратсыз. Китеп жазып, автор болуп таанылдыңыз. Таалим берип, келечекти курасыз. Жер тынын ашууларын бирге ашып, эң жогорку упайларга сунасыз. Ахматов Искендер Ахматовичке. Кыргыз тилин каймагын калпы берип, сөздүн көркүн, маанисин түшүндүрөсүз. Китеп жазып, билимдин кенин казып, биздин акыл дүйнөнү гүлдөтөсүз. Жүрөгүңүз мээримге толуп турат. Ар бир балага жумулдук чачкан агай. Искендер агай, бар болуңуз ар дайым, өнөрүңүз өр алып өссүн агай. Информатика мұғалімі Жұмсалиев Қасымбек Жамалбековичке. Информатика сырларын ачып берип, саналип дүйнөсүнө жол саласыз. Степ менен долбоорду бийик жеңип, креативдүү кадамдарды таштайсыз. Акылдын кенчин төгүп, китеп жазып, автордук бийиктикти багынттыңыз. Жаңылыктын изи менен алга басып, мектептин сыймынан аяндыңыз. Окуу менен тарбияны берген кармак, мектептин оор жүгүн аркалайсыз, оорукпасырыктуу, сабырдуу мүнөз менен ар бир ишти ийгиликке байлайсыз. Окуучунун келечегин бийик коюп, сен менен бекем байланышты курдуңуз. Жыртууга даярдыкка шарттарды түзүп, билимдин ак жолунда турдуңуз. Сабырдуу мүнөз күтүп, орус тилдин дүйнөсүнө жол ачасыз. Эки тилдин каймагын бирдей калтып, билимдин бийигине кол созосуз. Олимпиада жолунда белди байлап, республика төрүнө чейин жеттиңиз. Кыргыз, орус тилинен таалим берип, тактык менен ийгиликке бет алдыңыз. Ислам Акималевичке. Тарыхтын барактарын ачып берип, өткөндөн бүйүккө жол саласыз. Адам жана коомдун сырын чечип, турмуштун түз балытын таанатасыз. Тарбия иштеринин чоңун тирегесиз, тартиптин ыйытмасын бек кармаган, мектептин жана жаш муунун аруулап сиз, туура жол, акыл насаат так айткан. Математика мұғалімі Шонқанова Аида Бектуровна. Сандардын дүйнөсүнө сапар тартып, математика тилинде так сүйлөйсүз. Жерден татал жолун түзүп, жеңил кылып, бизди бийик окууларга үндөйсүз. Мүнөзүнүз сумшак, назик, ак көңүл, ар бир балага жылуу мамиле кыласыз. Сизден билим алган бала бактылуу, анткени сиз акыл нурун сунасыз.
убакыттын кадырын сиз сездиресиз. ЖРТга тапшырылган ыкма менен мисалдарды жамактай чактырасыз. Тез иштелип баарыбызды шыктандырып, көптү билүү жолдоруна баштайсыз. Зээнибизде ар бир саатка бурчутуп, билимде зор ашуусун ашасыз. Аронов Тиханбек Кемеловичке таң зардан мектептин шаңын ачып, жөнүгүүгө барыбызды чакырасыз. Уйкунун калдыктарын көккө чачып, денебизге кубат күчү тартуулайсыз. Оюндунда спортунда сырын чечип, тартип менен бизди бийик таптайсыз. Ар бир таңды сегектен баштаган сиз эгай мектебибиздин сыймыгы. Ачыды мугалими Ысбеков Айдарбек Шайыковичке ачыды сабагынан билим берип, тартипти каармандыкты үйрөтөсүз. Айдарбек агай токтоо мүнөз менен мекенди сүйүү жолун сүйлөтөсүз. Мекенди коргоо күнү майрамында өткөрдүңүз сонун бир иш-чараны. Бар болуңуз аман болуу ишиңизде каалайбыз. Ден соолукту зор ийгилик. Химия мугалими Алимбекова Гүлназ Жуматаевнаға. Химияның формуласын тасын чечип, элементтер дүйнөсүнө баштайсыз. Жүрөктөргө билим нурун кенен себип, сабактарды абдан кызык өтөсүз. Мүнөзүңүз жумшак, назик, жас сымал, сабырдуулук сиздин асыл сапатыңыз. Ар бир балага мээрим төккөн асынча, жаркырасын ар кез бийик атагыңыз. Англис тилин аңланга жол катары, ар бир балага таасын үйрөтөсүз. Аракетчил мүнөзүңүз ийгилик ачкычы, сабактарды абдан кызык өтөсүз. Чет тилинин сырларын бизге ачып, келечекке ишенимди баштайсыз. Сизди асыл меңнеткеч мугалимди жүрөктөрдө сыйлык менен сактайбыз. Физика мугалими Ишенова Самбул Эрисбековнаға. Физиканын мыйзамдарын баян этип, аламдын сырларын сиз ачасыз. Ар бир сабакка жаны чайкайып, билимдин нурун бизге чачасыз. Тартылуу күчү, жарыктын тездигин кызыктуу кылып айтып бересиз. Түшүндүрүп, илимдин ар тездигин дайыма изденүүдө келесиз. Немес тил мугалими Орособек уулу Урматбек агайга. Немес тилин негиз кылып үйрөтүп, Европага билим жолун ачтыңыз. Аракетчил мүнөз менен ийгиликке, мугалимдик улуу нурду чачтыңыз. Окуучуңуз дүйнө жүзүн таң калтырып, биринчи орун алтын таажы тагынды. Германия төрүнө жолдом алып, эмгегиңиз мөмө байлап багынды. География мугалими Болберген агайга. Дүйнөнүн карталарын алдыга жайып, география сырларын ачып бересиз. Ар бир тоону дайраны төгүп чачып, аламды бизге таасын түшүндүрөсүз. Жер шарын кыдырткандай сабак өтүп, кызыктуу маалыматты төгөсүз. Болберген агай билимдин нурун сеюп, мугалимдик оо жолдо келесиз. Мектептен ашуыз чувствовал. Канатбеков Мурат Канатбековичке. Эрте таңдан калымда окуп, мектеп үчүн сонун жыттарга кайтко. Мурат агай тамактарын сунганда дамын тапкан ыраазы болбой калбайт го. 3 мал тамак баары дамдуу береке. Окуучулар кубат алат сиздерден. Ар бир ишиңиз ашып түшүп ченемден мээрим төгүп даам сунасыз биздерге. Сабак берген мугалимдерин ыраазычылык каты иретинде куттуктап жатышат. Анда эмесе кийинки балам деп карыйт бат эле. Не деген ыйык ат эне, өрттөнүп күйгөн сен үчүн табылгыс бактың ат эне. Алдыңыздарда биздин бүтүрүүчүлөр сиздерге өздөрүнүн ыраазычылык катын тапшырып коюшса.
мына бүгін өтіп жатқан убагын қадам қойып шеттедейм, тура жолды таңдаса деп тұрамын. Bilim alsam urmaksый alıp gelir. Bilim sana akıl oy kubat verir. Kança bilsem oşonço üyren oku. Bilimdi tilebini dayın cedet demekçi. Bilim açkıçın ötkörüp beri üçün 11. klassın okuçuları Osmanayev Eldoz, Yemenova Saykaldı jana bilim açkıçın kabul alуу üçün 10. klassın okuçuları Kemelov Aset, Kadırjanova Samarаны алдымыздарга чакырабыз. Урматтуу 10 класстын окуучулары, бүгүн биз силерге билим ачкычы тапшырабыз. Бул жөн гана билим ачкычы эмес, бул ошондой эле ынтымактын, билимдин, мектептин сыйлыгынын ачкычы. Эми силерди мындан кийин алдыда силерди абдан кызыктуу жана жоопкерчиликтүү мезгилдер күтөт. Ар бир күнү пайдалуу кылып өткөрүп, мугалимдердин айткан сөздөрүн угуп, ошондой эле өзүңөрдүн достуңарды бекем сактап, жана ар дайым алдыга умтулгула. Дорогие десятиклассники, сегодня мы передаем этот ключ как символ нашей школы, ее традиций и будущего. Оберегайте школу, поддерживайте друг друга и сделайте свои последние школьные годы незабываемыми. С гордостью передаем вам этот ключ выпускников. Dear 10th graders, today we pass this key as a symbol of our school, its traditions and future. Take care of our school, support each other and make your last school years unforgettable. With pride, we give you this graduate's key to you. Мектеп менен достошуп чоң турмушта кадам жасап жатасыңар. Силер бизге үлгү болуп, көп жакшы эскерүүлөрдү калтырдыңар. Бул символикалык күчтү кабыл алып жатып, биз мектептин салтын, ынтымагын жана жакшы атын улантууга сөз беребиз. Dear graduates, today is very special and emotional day for all of you. You are leaving behind your school years and opening the door to a new future, starting a new chapter of life. We are very thankful for your friendship, for kindness, and unforgettable memories. As receiving this small gift, we promise to continue the traditions of our school with pride and responsibility. Wish you happiness, kindness, and good luck in the future. Биздин бүтүрүүчүлөр Абдрахманов Осмонбек, Арстанбекова Нурсулу жана Садыбекова Аружан коштошот.
Mekke'nin Yaşlar Marşı Cana çok kerbezli aktar verdi. Daha bir bol cevap verdi. Mekteptin akırkı toңгуроо үнү жүрөктө калтырды өчпөс бир изди кол кармашып коштошо бийине чакырам ортого баарыбызды балалык күндөрдүн акыркы кадамы учурсун турмушка бүгүн баарыбызды алдыңыздарда бүтүрүүчүлөрдүн вальсы. I wanna hold you so
sliding down to a dead end. On the edge of the night, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, now we have something so loud of the ordinary. You got me kissing the ground, seems too heavy. I'm trying to be with you, but turning it down. The angels up in the clouds are jealous, now we Müftü okuçuları bizim bütünlüklerimizi İngiliz dilinde kutuplaşmakçı. It's all about discovery. We ask questions, explore ideas, and cycles with thoughts in the answers. Remember our first school trip. We learned so much and had so much fun. And we learned it is okay to make mistakes. That's how we find our way. Step by step, we grew braver and wiser. Grade 7 is when things get serious. More lessons, more challenges, more homework projects at midnight. But we didn't give up. We supported each other. We learned the value of hard work and friendship. We weren't just learning from books, we were learning about life. Grade 8, the year we became our role models. We took on responsibilities, led events, helped younger students put our school values meal. We demonstrated our achievements twice in international Olympiads, in Antalya, Turkey, in Berlin, Germany. We participated in all school activities. We defended various topics on our school level. We presented and made a difference. And together we are proof that we are ready for the next step. With confidence and kindness, we finish our middle school journey. Thank you, my friends. You be part of my journey. The laughter, the lessons, the challenges, they make me informed today. The adventure continues. The world is waiting. Keep learning. Keep leading. Believe in yourself and never stop dreaming. Today is not the end. It's a new beginning, so graduate, go out, shine bright, and make his old dreams come true. Friends, follow our path as well. Let our schools fly high and make it known all over the world. Good luck. Take care. Özgöçe çet dilinde kreatifliği kutup oldu.
Obonur Tecrübek Berkan Oktuğu Ak Sanatı. Жыл айналса сағайға қағылбай, бұл оңғыро келешекке шақырып, мақсаты бар жаңылбай. Бүгін сенің майрамың, тоңдыраны қош қолға қармағын, бүгін білмей ертең ғана сезесің, балалықтың өтіп кетіп жатқанын. Ақырғы тоңғыро, Аземин қалу үшін 11 кластардың бүтірушісі Рысбеков Бекзат, Алымқұлова Елита, жана 2-4-12 классының оқушылары Қаныбеков Мырза жана Ақматариева Сумаяны шақырып алабыз. Қоштап тұрсаңыздар, ұрматты білем.
берген. Урматтуу мектептин эмгек жамааты, Гүлнара Мелисовна, Салтын Аманбековна, класс жетекчилер, жалпы жамаат, бүгүн креатив таалим билим комплексинде өзгөчө күн болуп атат. 2026 жылдын бүтүрүүчүлөрүн сиздер уядан учуруп атасыздар. Акыркы коңгуроо бул ушул бүтүрүүчүлөрдүн өзгөчө эсинде кала турган, дайыма эстей турган мектеп менен коштошууңар болуп атат. Силер мына өтө сыймыктансаңар болот. Кыргызстандагы эң мыкты мектепти бүтүп атасыңар. Бул мектеп өзгөчө мектеп. Креативный билим, креативный экономика, креативный деп бүгүн эң мыкты дүйнөдө бул бренд. Ошон үчүн жалпы ата-энелердин атынан, жалпы ушул эмгек жамаатын катардагы ушул бүгүнкү 2026 жылы биздин балдарыбызды бүтүрүп атасыздар. Сиздерге өзгөчө чоң алкыш, ийилип таазым этебиз ата-энелердин алдында. Анткени силердин аракетиңер менен биздин балдарыбыз, кыздарыбыз Кыргызстандагы эң мыкты билимди алышты. Бул азыркы алган билими өмүр бою ушул келечегине кеңири жол ачат. Ошон үчүн бүгүн силердин урматтуу бүтүрүүчүлөр, силердин мүмкүнчүлүгүңөр өтө кеңири. Силер бүгүн түз эле дүйнө менен, аалам менен кадимкидей байланышка чыгасыңар. Силердин билимиңер бир эле Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнөдө бардык жерде багланат. Ошон үчүн силерге ак жол. Мындан кийинки дагы өмүр жолуңарда дайыма ушул креатив таалим билим комплексинен алган билимиңерди өркүндөткүлө. Силер биздин келечегибизсиңер. Билимдүү жаштар гана, билимдүү адамдар гана биздин өлкөбүздүн келечегин аныктай алат, өнүктүрө алат. Биз мына президенттин жарлыгы менен улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген биздин идеологиялык доктринабызды иштеп чыкканбыз. Мына ошол улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунда биринчи пункту бул илим, билим жана тарбия. Анткени илим, билим, тарбия аркылуу гана биз дүйнөлүк бийиктикти багындыра алабыз. Келечекте дүйнөнү багындыра ала турган, бийиктикке чыгара ала турган кыргыз улутун силерсиңер. Ошон үчүн ак жол ата-энелердин атынан дагы бир жолу эмгек жамаатына, жалпы бүтүрүүчүлөргө алкыш, ак жол. Мындан ардагы дайыма ушундай мыкты окуучуларды бүтүрө бергиле, алар менен келечекте сыймыктангыла. Мугалим бул өзгөчө кесип, өзгөчө жооптуу кесип. Ошол кесиңерде дайыма сиздер мына бүгүн кандай жүрөгүңөр ачышып коштошуп аткандай ушул мектептен мыкты келечектеги өлкөнү башкарган, дүйнөнү таң калтырган мыкты жаштар чыксын. Бардыгыңарга алкыш, силерге ак жол. Урматтуу мектептин жетекчилиги, урматтуу агай эжелер, урматтуу биздин балдарыбыз, биз сыймыктанган, биз жакшы көргөн, биз көптү үмүттөнгөн
урматтуу ата-энелер. Биздин балдарыбыздын жашоосунда бүгүн өзгөчө күн. Биздин балдарыбыздын жана биздин жашообузда балдарыбыздын жаңы жашоонун кийинки этабына өтүп жаткан өзгөчө мезгилде мен айткым келет. Урматтуу уул кыздарыбыз, мектеп бул 4 дубал эмес. Мектеп бул тирүү жан сыяктуу билимдин ордосу. Ушул мектептен агай эжелердин жетегинде сиздер биринчи кыялдандыңыздар. Биринчи алгачкы пландарды койдуңуздар. Ушул мектептен ийгиликке жетишип, сыноодон сынбай өтүүгө үйрөндүңүздөр. Урматтуу ата-эне, биз бүгүн мектеп жетекчилиги, мектептеги агай эжелер балдарыбыз менен чогуу 3 буруштуктун 3 чокусунда туруп, ушул ийгиликтүү күнгө жетиштик. Мен каалайт элем, урматтуу агай эжелер, сиздерге ата-энелердин атынан, уул кыздарыбыздын атынан терең таазим этебиз. Сиздер биздин балдарыбызга формула жаттатып, кандайдыр бир тартиптерди гана үйрөткөн жоксуздар. Сиздер биздин балдарды келечекке даярдадыңыздар. Сиздердин эмгегиңиздерге эч качан баа жетпейт. Ушул сиздер окутуп билим берген уул кыздарыбыздын ар биринин көзүнөн мен эртеңки экономисттерди, мугалимдерди, врачтарды, мамлекеттин башчыларын, жетекчилерди көрүп турамын. Уулдарыбыз, кыздарыбыз, алдыга койгон пландарыңыздардан эч качан кайтпаңыздар. Ар бир тилекти орундатуунун бир гана эмес, бир нече жолун сиздерге мектеп үйрөттү. Биз ата-энелер сиздерге ишенебиз. Гүлнара Мелсина, Салкына Самкуловна, сиздердин кийинки бүтүрүүчүлөрүңүздөрдө дагы бүгүнкүдөй биз ишенгендей ишеним болсун. Бир нече жылдан кийин ушул бүгүн босогонуна аттап чыгып жаткан биздин уул кыздарыбыз сиздин мектепке кайрылып келип ыраазычылыгын билдирсин. Билим деген кенен дайранын ар четинен жолугушалы. Урматтуу ата-энелер, биздин агай эжелер менен чогуу балдарыбыздын ийгилигинде, балдарыбыздын келечегинде жаркыраган жакшы күндө өлкөбүздү кубаттандырып өстүрөлү. Жакшылыкта гана тагдырлаш болуп келечекке кадам таштайлы. Терең ыраазычылык билдиребиз. Кыяз агай менен чогуу ушул мектептин бүтүрүүчүлөрүнүн ата-энелеринин атынан мектепке болгон кичинекей белегибизди мектептин жетекчилигине тапшырып койсок, Гүлнара Мелсина, Салкына Самкуловна бери келип койсоңуздар, анан Майрам эжеге
уулдуу кыздуу болушуңарга тилектешмин. Эже агайлардын жолун жолдоп, коомдун күзгүсү болушуңарга тилектешмин. Бар бололу. Окуучуларыбызды куттуктап бүгүнкү күнү менен бөлүшкөндө сөз кезеги Креатив Талим билим берүү комплексинин башкы директору Кайырбекова Гүлнара Мелисовнага берилет. Тынбай жакшы оюмду эркин айтам, бирок ошо бүтүрүү кечесинде же акыркы коңгуроодо сүйлөшмөк аябай оор болот. Анткени мен ар бириңерди өтө жакшы көрөм. Аны силер жакшы билип турасыңар. Эң биринчи ошо куттуктоо ата-энелерге мен сиздерге тилейт элем. Өмүр бою ушу дөөлөттүү, бактылуу ата-энелик өмүрүңөр болсун. Канча жашасаңар да ошол жашооңордо балдарыңардын, уул кыздарыңардын ар бир жолу жакшы жаңылыктарына күбө болуп башыңар аман болсун. Ата-энеге эң биринчи ошо баланын амандыгы деп коет. Анан экинчиси ушул мен айтат элем, ушундай даражага жеткирген албетте биздин эң асыл адамдар мугалимдер. Силердин эмгегиңер, силердин берген таалим тарбияңар өзгөчө майрамзарлыгынан чоң эмгеги турат ушулерде. Майрамзарлыгына ар бир мугалим балдарынын аягын эркин төгөт, билимин берет, бирок ошо майрамзарлыгына бир өзгөчө жаралган жан балдарын бир башкача жакшы көрөт. 1 жыл болду даярданганына. Илаи бейинде аракеттенип аябай ушу балдарына булар жөнүндө сөз тийгизбей, буларга чабык урушпай, бирок аягында чоң ишеним менен мондай акыл эстүү, пайдалуу, билимдүү, жаркыраган уулдарды, кыздарды тарбиялап өстүрдүңүз. Бул мугалим үчүн чоң бакыт. Мен ишенем ушул эмгегиңиздин үзүрүн көрүп, көп узак бактылуу жашап, анан балдарыңыз сиздин кызматыңызда жараган уулуңуздар болсун дейм. Анан алдыңар ушу 11-класс билбеймин кайсы күнү кимиңердин да урушуп койгонумду, кайсы күнү кимиңердин көңүлүңөргө тийген сөз айтканымды эстей албаймын, бирок мен ар бир жолу ар бириңердин жаныңарга барып сүйлөбөгөн менен ар бириңер менен өзүнчө сыймыктандым. Силер Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде, эл аралык деңгээлде мектептин аброюн көтөргөн олимпиадалардан жеңдиңер. Кыргызстандан эмес, Германияга менен Анталияда сону ийгиликтерди багындырдыңар. Бирок кеп анда эмес. Кийин силер андан чоң ийгиликке жетишиңер мүмкүн. Кеп азыркы учурда силер адам болуп калкангандар өзү чоң бакыт. Мага ошол нерсе керек. Ошол мен айтып каламын, менин эле бактыма ошо креатив ушундай түшкелеби, билбеймин, 10-11 класска барганда бир өзгөчө балдар болот да. Кызы да өзгөчө, уулу да өзгөчө, ошол эле учурда мээримдүү, ошол эле учурда ийкемдүү, ошол эле учурда кичипейил, чөйрө тарбиялайт деген ушуга окшойт. Билимдей эле бирин-бири тарбиялап, бир өзгөчө асыл адамдар пайда болду. Мен силердин ар бириңерди чоң адамдардай сыйладым. Ар бириңерди жүрөгүмдө жакшы көрдүм. Кудайдан тиледим, ушулар бир тилеген тилектерине жетсе экен деп. Ошол ойлоймун, азыр бүгүн силер үчүн өзгөчө күн. Эми эртең мектепке келсеңер, силер окуучу деп каласыз, силер бүтүрүүчү деген статуска келип каласыңар. Мына азыр жарым сааттай менин мындан 20 жыл мурун бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн келүү астында турат. Асты аким болуп атат, министр болуп атат, замминистр болуп атат 20 жылдын ичинде. Ошолор келебизде даярданып турат, мен ичимден ырым болуп атам. Ошо менин балдарым да качандыр бир кез өзүнүн жашоодо ордун тапкан. Азыр жогоруда айткандай үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, жашоодо өзүнүн иштеп аткан иши бар, кылган эмгеги коомго, элге журтка сиңген бир ырыс бешиктүү адамдар болсо экен деп тилеп отурам. Азыр эми силердин алдыңарда көп жакшы нерселер бүтүп турат, бирок мени бир нерсе тынчсыздандырат. Биздин балдар өзгөчө жумшак чөйрөдө тарбияланып калышты. Эч ким катып айтпайт, баары сүйүү менен карайбыз, эркелетебиз. Ооба, ар биринин бетинен эркелетпейсиң, бирок жүрөгүңдө кетип баратса да ошонун басканы мага сонун көрүнөт да. Анан эми ушу мен Кудайдан тилейт элем, мындан аркы жашооңордо, мындан аркы өмүрүңөрдө ушу силерди биздей мээрим төккөн, биздин мугалимдердей болгон силерди кадырлаган адамдар жаныңарда болсо экен деп тилеймин. Анан жылдарыбыз өтөт, мына убакыт билинбей эртең ар түрдүү кыялдарыңар бар, ошол кыялдарыңарга жетесиңер Кудай буйрса. Кыялдар бир нече жерге өзгөрүшү мүмкүн, бирок бир гана чындык бар, ишеним болуш керек. Ар бириңдин жүрөгүндө ишеним болуш керек. Мен жашоодо өзүмдүн ордумду табам. Менин ата-энем, жакындарым ырахаттанып, сыймыктангандай жашоодо жашайм. Ошолорго мен мээримимди төгөм. Анан өткөндө Бекзаттар келип айтып кеткенде мен чоң ишеним пайда болуп калды.
кичине чыдап турмуз. Кийин мектепке көтөрүп кетебиз. Мен аны аябай жаттап, эки жолу ыйлап, анан эсимде калды. Ошого элек күтөмүн. Келечектин ошо креативдүү талим билим берүү комплекси ушу 2-1 мугалим ачкан мектеп болгон болсо, келечекте өзгөчө орду бар мектеп болуштун силердин ар бириңерди мен күтөмүн. А силер ошентип 20 жылга мага салым кошуштук, өзүңөр өмүрүңөрдө ошондой ийгиликтүү, өзүңөрдүн жашооңорго тең, анан кайра бизге жардам берип калган абалга келип калышыңар керек. Мен силерден милдеттүү түрдө ошондой жашоого умтулган адамдар болсо экен деп ишенем. Урматтуу ата-энелер, бүгүн балдарыбызга дагы көп убакытты бергенге аракет кылдык. Булардын жашоосунда өзгөчө күн, башка мектептерде болуп бүтүрүү кечеси дегенди уюштурган жокпуз. Бул өзгөчө мындай башкача шаң шөкөт кылган эмес элек, бирок ушул бүгүн өздөрү каалаган ырымдап, каалаган бийин бийлесе экен деп күттүк. Мен ойлоймун, ар бириңер ушу биздин балдар менен сыймыктанышыңар керек. Баардык ата-энеде мындай бакыт боло бербейт. Баардык ата-энеде боло бербейт. Бирөө тигиндей түйшүк жаратат, бири мындай түйшүк жаратат, бири баса албайт, бири сүйлөй албайт, бири күлө албайт. Ушуга Алла Таалага миң мертебе чексиз шүгүр дейли. Жараткан балдар кыздар окууну бүтүп атат. Эми келечекте ушулардын жыргалын, рахатын бирге көрөлү, мен муну ниет кыламын. Кудай буйрса 40 жылдык тажрыйбамда ошондой азыр мына 11-класс, 10-класста сүйлөп аткан неберелерим, окуучумдун балдары. Демек мен силерден да ошондой билбейм канчага чыгып калам, эптеп чыдап силердин балдарыңардын башын окуп берүүнү аракет кылам го. Анан анда бирок креативдүү мындай бутуна туруп карап мезгилде турасыңар. Биздин креативдин тарыхында быйыл 9-жылы бүтүрүп атып, 10-жылга аттар арасында өтө чоң ушундай масштабтуу филиал ачылды. Ошол филиалыбыздын мына алгачкы окуучулары быйылкы жылы кадар масштабка атат. Кийин келечек силердин балдарыңар ушул жерден окусун деп ниет кылам, жакшы тилектерди. Анан мен бир нерсени айтам, жашоодо келечеги кең кесип жок. Келечеги кең кесипкөйлөр бар. Мейли ал слесарь болсун, мейли ал автомеханик болсун, мейли ал башка экономист болсун, мейли врач болсун, келечеги кең кесипкөйлөр бола баарыңар. Мен ошону тилейм. Анан эң чоң тилегим ушу келген ата-энелер отурасыңар, чоң ата, чоң эне, тайка, тайне, кыш туугандар отурасыңар. Ар бириңер ушу биздин азыркы бүтүп аткан 27 бүтүрүүчүбүздүн жакшы гана жаңылыктарына күбө болушуңуздарды тилеймин. Баарыңарга ак жол каалайм. Ушуну менен бүгүнкү бүтүрүү кечесине арналган акыркы коңгуроо аземи аягына келип жетти. Мектепти бүтүү бул балалыктын азыркы тепкичи болсо, ал эми жаштыктын алгачкы тепкичи. Бул сапарда келечегиңер кең болсун, жолуңар шыгыр, жолдошуңар кыдыр болсун. Сапарыңар байсалдуу болсун, бүтүрүүчүлөр ак жол силерге.